Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы. Саламатсыздарбы? Азаттык үн алгысынын угармандары. Мен Асылбек кызы Самара Ысык-Көлдүн областына караштуу Тоң районунун жашоочусумун. 22 жаштамын. Мамлекеттик тил жана маданият институтунун бүтүрүүчүсүмүн. Кесибим мугалим. Пандемиянын менин жашоомо тийгизген оң жана терс таасири, айлана чөйрөмдө болуп жаткан мага байкалган өзгөрүүлөр деген темада баяндамамды айтып берейин. Башында бул апат башталганда чындыгында баарыбыз туңгуюкка кептелгендей болдук. Бул вирус жукса айыгабызбы, дарысы барбы, эмне кылуубуз керек деген суроолор көбүн эсе адамдарда кездешти. Буга чейин ар ким каалагандай ээн эркин, бейкапар өмүр сүрүп келаткан элибизге үйдө отуруу, эл көп чогулган жерге барбоо, тойлорду жыйыштыруу тааныш эместей туюлуп турду. Бирок адамзаты баардыгына бат көнөт эмеспизби? Өзүбүздүн, үй бүлөбүздүн, элибиздин саламаттыгы үчүн карантинде да отурууга көндүк. Бул карантинде мен да үй бүлөм менен чогуу болуп, алардын ден соолугу үчүн жоопкерчиликтүү аяр мамиле кылып, алардын мага канчалык кымбат экенин сездим. Биз мурда барып жүргөн сейил бактарга, соода борборлоруна, маркет жана ушул сыяктуу түйүндөргө таза, тыкан мамиле кылуу керек экенин буга чейин анчейин маани бербесем да, карантинде баардыгын аңдап түшүндүм. Бул да болсо карантиндин тийгизген оң таасирлеринин бири болду десем болот. Карантинде үйдө отуруп баарыбыз эле мугалимде болдук окшойт. Үйдөгү балдар менен бирге иштеп, алар менен бирге сабактарды чогуу аткарып даттык. Бирок балдардын мектепке барып, классташтары менен бирге билим алуусу ал да канча жакшы экенин билдим. Мугалимдердин жан дили менен берилип окутуп, моралдык жактан канчалык чарчаарын баарыбыз эле түшүндүк окшойт. Азыркы кырдаалда окуучулардын билим алуусу эртеңки жашообуздун келечеги экенин унутпашыбыз керек. Ушуну менен бүгүнкү мектеп окуучулар, эртеңки коомдун ээлерин окуткан мугалимдерге рахмат. Ал эми менин жеке пландарыма тийгизген терс таасирлери болсо, мен быйыл институтту бүтүрүп, мектепке жумушка кирип, жаш жеткинчектерге билим берсем деген изги тилегимди кантип ишке ашырам, азыр жумушка алышабы же жокпу деген күмөн ойлор менен жашап жаткан чагым. Мен азыр мендеги бир кичинекей маселени айттым. Азыркы учурда мындан да оор, опурталдуу көйгөйлөр бар экени талашсыз. Албетте, бул күндөр да бүтөт. Бул да болсо жараткандын адамзатына берген сыноосудур. Адамдар байлык бийликке умтулуп, көп нерсени көзгө илбей калган учурда бул апат келип олтурат. Бул апат келгенде байлык, бийлик эч нерсеге татыбаарын баарыбыз эле түшүндүк окшойт. Ушундай жеңил эмес учурда өз өмүрлөрүн тобокелге салып, үнсүз жоо менен алышып иштеп атышкан ак халатчандарга жана дагы мекенибиздин ар бир булуң бурчунда рейдтерге чыгып, үйдө отурууга чакырык жасап атышкан тартип сакчыларына терең ыраазычылык билдирем. Өзгөчө кырдаал убагында активист жарандарыбыз да өз салымдарын кошуп атышат. Ушундай беришен, ак көңүл, боорукер атуулдарыбызды көрүп отуруп, бул дүйнөдө жакшы адамдар көп экенине дагы бир ирет ынанып отурам. Мен эми замандаштарыма бекем ден соолук, жакшы маанай каалайм, сабыр каалайм. Ден соолугуңарга жана ошондой эле жакындарыңарга жоопкерчиликтүү мамиле кыласыңар деп ишенем. Бул учурдун жакшы жагын гана алалы жана биз үчүн чоң сабак болду деп ишенем. Элибиз бул апатты да жеңип чыгаары шексиз. Ал үчүн элим бирдиктүү, биримдиктүү бололу. Бирикпесек пил болсок да жыгылабыз, миң болсок да кырылаарыбыз анык эмеспи? Ошондуктан элим сабырдуу болуп, биримдиктүү бололу. Уюткулуу элдин урпагы экенибизди унутпайлы. Андыктан баарыбыз үчүн оңой эмес учурда кайраттуу, намустуу болуп, адамдык сапатыбыздан ажырабайлы демекчимин. Бул жашоо бизге аманат. Урматым менен, мен Асылбек кызы Самара. Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.